Жыл сайын 8 март аялдардын эл аралык майрамын белгилеп келебиз. Деги эле бул майрамды өз алдыбызча мыктылап белгилегенибиз менен айрым майрамга тиешелүү суроолорго кандай жооп беребиз? Бүгүн сиздер телетест көрсөтүүсүнөн көрсөңүздөр болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте өзүңүздөр билгендей көрсөтүүбүз ар дайым суроо жооп менен уланмакчы. Андыктан бүгүн да шаар тургундарына эң сонун суроолорду камтыганбыз. Сиз болсо биз менен бирге болуп кызыктын баарын алдыдан көрүңүз. Кадырман теле көрүүчү, өзүңүздөргө маалым болгондой, биз ар бир көрсөтүүбүздө мурунку көрсөтүүнүн жыйынтыгын чыгарып келебиз. Бүгүн да жеңүүчүбүз бар. Ал жеңүүчүбүз суроолорго туура жооп бергендиги үчүн биздин Семетей кинотеатрынын чакыруу баракчасына ээ болуп олтурат. Сиз да дал ушундай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайм десеңиз, анда көрсөтүүнүн аягына чейин көрүп барыңыз да берилген суроого жооп берип, Семетей кинотеатрынын чакыруу баракчасына ээ болуңуз. 8 март майрамын толук аталышы. Энелер майрамы, аял кишилер майрамы. Толук аталышы ушундай деп билесиз? Ооба. Келиңиз да ушул 8 март майрамын толук аталышын таап алган болсоңуз, анда сиз бизден белекке ээ болосуз. Мен сизге 4 вариант окуйм, сиз туура вариантты тандаңыз. А варианты энелер күнү, Б варианты аялдардын эл аралык күнү. В варианты жаз жана аялдар күнү, Г варианты болсо кыз келиндердин укугун коргоо күнү. Энелердин майрамы. Ошондо кайсы вариантка токтолосуз? Энелер күнү дегенгеби? Ооба. Же болбосо экинчи вариант. Кандай болот экинчи вариант? Бул деле аялдардын кыз келиндердин майрамы. Бүткүл Мен эле. сизге да бир ирет айтайын, сиз абдан угуп туруңуз, э? А вариант энелер күнү, Б варианты аялдардын эл аралык күнү. Аялдардын эл аралык. В варианты жаз жана аялдар күнү, Г варианты кыз келиндердин укугун коргоо күнү. Аялдардын эл аралык майрамы менен. Эл аралык күнү дейсиз. Ооба. Сиз бул майрамда мырза катары кандай күтөсүз? Эмне белектерди бересиз көбүнчө кыз келиндерге? Апаңызга мисалы. Гүл подарка кылып. Кайсы гүлдү жакшы көрөт апаңыз? Роза гүл. Роза гүлүн жакшы көрөт, э? Ооба. Негизи ушул мезгилге чейин апаңызды жыл сайын куттуктайсызбы? Ооба. Анда келиңиз, сиздин берген сурооңузга биз туура же ката экендигине маани берели. Албетте, сиз туура айттыңыз. 8 март майрамынын толук аталышы 8 март бул аялдардын эл аралык күнү болуп эсептелет. Келиңиз анда жалпы Кыргызстандын энелерин, апаларын, кыз келиндерин майрамы менен куттуктаңыз. Урматтуу ата энелер, бүт аял заты, мен сиздерди чын жүрөктөн 8 март майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бар болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун, үй бүлөңүздөр бекем болсун. Азаматсыз, суроонун жообун туура тапкандыгыңыз үчүн мен жогоруда айткандай сизге белек берем. Албетте, бул белек сиздики. 8 март күнү аялыңызды Семетей кинотеатрына алып барып, эң сонун жагымдуу маанай тартуулап келсеңиз болот. Рахмат чоң. Жоңуз саламатсызбы? Майрамыңыз менен. Рахмат. Бир суроого жооп бериңиз. 8 март күнү кайсы гүл эң көп белекке берилет? Бүткүл. Сиз кайсы гүлдү белекке алууну каалайсыз 8 мартта? Ак роза. Ак роза, э? Оюңузча кайсы гүлдү негизи апаларга, айымдарга көп белекке беришет дүйнө жүзү боюнча деп ойлойсуз? Кызыл розабы? Деп ойлойсуз, э? Келиңиз, мен сизге 4 вариант айтайын. Сөзсүз түрдө туура жообун таап, белекке ээ болосуз деген ишеничтемин. Суроо. 8 март күнү кайсы гүл белекке көп берилет? А варианты байчечекей, Б варианты роза, В варианты каланхоя, Г варианты жоогазын. Роза? Роза. Бул сиздин акыркы жооп. Ооба. Демек, сиз ар дайым белекке роза алууну жактырасыз. Ооба. 8 мартта көбүнчө кимдер белек берет деп күтүп жатасыз? Үй бүлөм эле. Азаматсыз, сиздин берген бизге жообуңуз роза гүлү болчу, бирок туура эмес жооп таап калдыңыз. Туура жооп тапканда эң сонун белекке болмоксуз. Майрамыңыз менен дейбиз. Келиңизден. Рахмат. Майрамыңыз менен дейбиз.
Келиңиз сизден жалпы Кыргызстан айымдарына куттуктоо болсун. Майрамыңыздар менен ар дайым ден соолуктарыңыздар чын болсун. Ар дайым оорубай жүрүңүздөр деп элем. Майрамыңыз менен сиздер. Рахмат. 8 март күнү кайсы гүл эң көп белекке берилет деп ойлойсуз? Роза гүлү болуш керек. Болуш керек, а? Сиз кайсы гүлдү белекке алууну жактырасыз ошол күнү? Пиано гүлүн. Демек, сиз роза гүлү деген жоопту мага калтырдыңыз, Ооба. вариантта. Мен сизге тесттик сурамжылоо түрүндө түзүлгөн суроо беремин. 4 вариант кошо айтам. Эгер туура жооп тапсаңыз белекке ээ болосуз. А варианты бул байчечекей гүлүн белекке көп беришет дейт. Б варианты роза гүлүн. В варианты болсо каланхоя гүлүн, Г варианты жоогазын гүлүн. Жоогазын гүлүн болуш керек. Эмне үчүн бул гүлдү көп белекке берет деп ойлойсуз? Мындай сулуулуктун символу катары болуш керек. Ошон үчүн. А сиз кайсы гүлдү белекке алууну жактырасыз ошол майрамда? Ошо пиано гүлүн. А сиз азыр жоогазын гүлүн көп белекке берет деп жатасыз да. Сиз апаңызга өзүңүз кайсы гүлдү белекке бермексиз? Жоогазын гүлүн. Жоогазын гүлүн, суроонун ката же туура экендигин билгиңиз келет абы? Ооба. Келиңиз анда бир саамдан кийин мен сизге сурооңуздун ката же туура экендигин айтайын. Апаңыз бар да. Ооба. Азыр чалып, мен сизди жакшы көрөм деп айта аласызбы? Ооба. Келиңиз. Апаңыз канча жашта? 40. Ар дайым эле апа мен сизди жакшы көрөм деп айтасызбы? Биринчи жолу айтып жатасызбы? Ооба. Мүмкүн болсо үнүн бийик режимге коюңуз, Эгер алып калса да. Демек, видеодон чалып аткарып жатасыз? Апаңыз ар дайым эле чалганыңызды алабы? Ооба. Бирок Москвада болгон үчүн азыр эртең менен болуш керек деп ойлойм. 3 саат аркылуу. Жумушта деп ойлойсуз, Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз азыр замандашым апасы телефон чалууга жооп берет деп күтүп жатабыз. Чоң энеңиз барбы? Ооба. Чоң энеңизге чалып көрүңүз анда. Чоң энеңиз канча жашта? 60. Сиз канчанчы небересиз? Мен 6-чы нерсе болуш керек. Алло. Тайня кандайсыз? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы. Эч нерсе. Тайня эмести жакшы көрөм. Рахмат. Сен мени жакшы көрөм. Азыр сиздерге Ошону айтайын дедим. Азаматсыз. Келиңиз эми тайнеңиз бир аз кабатыр болуп калбасын. Жалпы Кыргызстан айымдарын, ошонун ичинде тайнеңизди куттуктап өтүңүз. Ага чейин сурооңуздун туура же ката экендигин айтайын. Албетте 8 март күнү айымдарга эң көп берилген белек бул жоогазын гүлү болуп эсептелет. Сизге Сендик театрынан чакыруу баракчасын берейин. Бул сиз үчүн белек. Ал эми дал ушул күнү тайнеңизге жоогазын гүлүнөн алып барып куттуктап келесиз деген ишеничтебиз. Сизден тайнеңизге жана ошондой эле жалпы Кыргызстан айымдарына куттуктоо болсун. Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр, мен ушул келе жаткан 8 март бүтүндөй дүйнө жүзү боюнча аял затын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул дүйнөдө мындай аял затынан мындай ажарлуу, сулуу, мээримдүү зат жок болуш керек деп ойлойм. Себеби эненин, аял затынын мээрими чексиз. Ошондуктан бардык мындай кыргыз элиме бүтүндөй апасын, энесин болушунча сыйлашын, мындай камкор мамиле кылышын сунуштап кетемин. Дайыма бар болуңуздар, дайыма жаркырап, ошол гүлдөй болуп жайнап жүрө бериңиздер дейм. Майрамыңыздар кут болсун келе жаткан 8 март. Сиздин майрамыңыз менен. Рахмат чоң. Саламатсызбы? Саламатчылык. Майрамыңыз менен. Рахмат сиздерге. Атыңыз? Атым Нурзере. Негизи 8 март майрамын күтөсүзбү?
Чын айтсам күтпейм. Эмне үчүн? Себеп 8 март эмес, мындай калган бардык күндөр майрам болушун каалайм аялдаргачы. Бир эле 8 мартта мындай белек алам деп мындай жолдошунан, бир туугандарын үмүт кылбай, ар бир күнү чуага жетелек, ар бир күнүңөр майрамдар. Демек тирүүлүктүн ар бир күнү майрам. Келиңиз. Дал ушул 8 мартка байланышкан мен бир суроо берейин. Сиз болсо билимиңизге таянып жооп бериңиз да бизден белекей болуңуз. Аялдардын эл аралык күнүн белгилөө демилгесин ким көтөргөн? Эсиме чыгып калды, бирок Ким эле? чет мамлекеттик бир окумуштуу болсо керек эле. Айым беле же мырза беле? Айым. Айым. Демек азыр болжолду табасыз деген ойдомун. Мен сизге 4 вариант айтайын. Сиз болсо туура жоопту айтыңыз. Мүмкүн кош окушсаңыз да болот. А варианты Клара Сеткин, Б варианты Роза Люксембург, В варианты Тамирис, Г варианты болсо Мария Кюри. Клара Сеткин. Өзүңүзгө ишендүңүзбү? Ал эмне үчүн дал ушул күндүн майрамдалып калышын каалады эле? Себеп баягы мурда аялдарга зордук зомбулук күчөгөн да. Андан кийин биздин эмеде да айтылат го, баягы 8 март күнү баягы паранжилердин чечүү экен депчи. Анан ошондой баягы аялдарга зордук зомбулук күчөгөндөн кийин ошо жок дегенде бир күн ушу айымдар үчүн болсун деп ошондой болсо дейт деп ойлойм да. Болжол менен кайсы жылдары деп ойлойсуз? Варианттар бар? Варианттары жок. Вариант жок. Ушу 1930-35 жылдарга чейин болсо керек, Жылдарынан бир аз адашып калдыңыз, бирок сиз туура жоопту таптыңыз. Аялдардын эл аралык күнүн белгилөө демилгеси Клара Сеткин айымга таандык болгон. Туура жоопту тапкандыгыңыз үчүн мыктысыз дейбиз дагы. Биз сизге Семетей кинотеатрынан чакыруу баракчасын берели. Кармаңыз, бул сиздики. Мыкты кино тасмаларды жайлуу орундуктарда көрүп келсеңиз болот. Келиңиз эми азыр учурдан пайдаланып, апаңызга жалпы кыргыз айымдарына каалоо тилек айтсаңыз болот. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кыргызстанда жашап жаткан бардык апаларга, эже карындаштарыбызга 8 март эле эмес, сиздердин Аллахтын берген ар бир күнүңүздөр майрам, үйүңүздөрдө тынчтык болуп, балдарыңыздын тынч ойгонгону бул биз үчүн, бардыгыбыз үчүн майрам да, 8 март эле эмес. Анан эмне болсо да 8 март майрамыңыздар менен. Саламатта барыңыз, сиз менен коштошобуз. Саламатсызбы? Атыңыз? Дарья. Дариел, 8 март майрамында кимге белек бересиз көбүнчө? Маме, сестре. Все. Апаңызга? Карындаштарым. Келиңиз, биз бүгүн майрамдык чыгарылышка карата тесттик сурамжылоо кылып жатабыз. Бир суроо берем, жооп бериңиз. Кыргызстандын кайсы облусунда 8 март айылы бар? Аны билбейт экенмин бирок. Уккан белеңизби качпай? Жок. Болжол менен кайсы облуста болушу мүмкүн деп божомолдоп жатасыз? Баткенде. Баткенде. Келиңиз, мен сизге жардам иретинде болжолду 4 вариантта коюм, сиз туура вариантты табыңыз. А варианты Талас облусунда, Б варианты Чүй облусунда, В варианты Нарын облусунда, Г варианты болсо Ысык көл облусунда. Ысык көлдө. Ысык көлдө деп ойлойсуз, эмне үчүн бул тарапта деп ойлоп жатасыз? Билбейм, окшоп атат чата. Окшоп атат чата. Окшоп жатат, Бул сиздин акыркы жооппу? Ооба. Азаматсыз. Бизге сиз туура эмес жооп берип койдуңуз. Сиз менен коштошобуз, бирок жалпы Кыргызстан айымдарына өз каалооңузду айтсаңыз болот. Майрамыңыздар менен куттуктайм, жакын арадагы бактылуу болуңуздар, все. Кыргызстандын кайсы облусунда 8 март айылы бар? Баткен. Деп ойлойсуз, Негизи ушундай айыл бар Кыргызстанда деп уктуңуз беле? Билбейм. Билбейбиз. Келиңиз, 4 вариант айтайын, туура жоопту бериңиз. Суроо: Кыргызстандын кайсы айылында 8 март айылы бар? А варианты Талас, Б варианты Чүй, В варианты Нарын, Г варианты Ысык көл. Баткен бар бекен? Жок. Ушунда кайсы облус? Талас, Чүй, Нарын, Ысык көл. Нарын. Нарын. Ушундай айыл барбы Нарында? Ишенимдесизби? Ооба. Кайсы районунда деп ойлойсуз? Билбейм. Эмне үчүн бул жоопко токтолуп жатасыз? Ишенимдесизби? Ооба. Бирок уккан эмессиз. Жок. Жооптун ката же туура экендигин билгиңиз келеби? Ооба. Анда бир шарт менен. Кандай? Анда апаларга арналган бир ыр айтып бересиз.
же ырдап бересиз? Обонду ырдап бересиз? Обонду бер. Апа жөнүндө ыр билбеген инсан жок да. Не апа боло берет. Баштадык. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын. Алып барам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Азаматсыз, мыктысыз. Энекеңиз ар дайым сизди колдоп, таяп, жаныңызда бар болсун. Сиз ойлонбой туруп эле кайра сурасам, кайра өзүңүзгө ишенимдүү Нарын облусунда 8 март деген айыл бар деп айтып жатып, биздин бул сурообуздун жообун туура таап, көрсөтүүбүздүн жеңүүчүсү болдуңуз. Албетте сизге Семетей кинотеатрынан чакыруу баракчасын беремин. Кармаңыз, апаңыз менен бирге сонун кино тасмаларды көрүп келсеңиз болот. Эми келиңиз, жалпы Кыргызстан айымдарына сизден куттуктоо болсун. Жалпы Кыргызстан айымдарына каалоом дайыма ден соолукта болуңуздар, ар дайым эч оорубаңыздар, Кыргызстандын гүлү болуп ойноп жайнап күлүп жүрө бериңиздер. Саламаттарыңыз, сиздин да майрамыңыз менен. Саламаттарыңыз. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизге тесттик сурамжылообузга катышып, өз белегин алган замандаштарыбыздын жоопторуна жана куттуктоолоруна ортоктош болдуңуздар. Келиңиздер эми өз үйүңүздөрдө олтуруп, сиздер да суроого жооп берип, белекке ээ болуңуздар. Суроо: 8 март Бириккен Улуттар уюму тарабынан качан расмий таанылган? А варианты 1945-жылы, Б варианты 1960-жылы, В варианты 1975-жылы, Г варианты 2000-жылы. 4 варианттын ичинен кайсынысын туура деп эсептесеңиз, жазуу түрүндө жазыңыздагы WhatsApp номерлерибизге алгачкылардан болуп жибериңиз. Эгерде ким биринчи туура жоопту жиберген болсо, ал сөзсүз түрдө жеңүүчү болуп Семетей кинотеатрынан чакыруу баракчасына ээ болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ар дайым энелер бар, энелердин мээрими чексиз, биз бала бойдон калабыз. Дүйнөнү өз кучагына алган энелерибиз бар болсун деген тилекти айтуу менен сиздер менен коштошобуз. Саламатта туруңуздар.